балдарымдын энеси. Аялынын кайым айтышынан көп сүйлөөсүнөн тажырган bir адам халифа Умарга даттанганы келет. Бирок Умардын эшигинин алдына келгенде үйдөн аялдын урушкан, үнү чыгып жатканын угуп токтоп калат. Эшикти такылдатсамбы же кайра кете берсемби деп ыңгайсызданып bir аз убакыт күтүп турат. Акыры аялдын тынымсыз сүйлөп, халифанын унчукпай турганын байкаган киши үйгө кирүүдөн баш тартып, артка кайтууну чечет. Мына ушул маалда үйдүн эшиги ачылат, үйдөн баш баккан Умар: "Эмне жумуш менен келдиң эле? Эмнеге унчукпай кайтып баратасың?" деп сурайт. Ал: "Мен аялым тууралуу арызданганы келгем. Карасам, не бир адамдарды чөгөлөткөн Умар деле аялынын маңдайында унчуга албай, анын бардык сөзүн сабырдуулук менен угуп жатат. Анан ага кантип арызданмак элем деп кайтып бара жаткам" дейт. Абалды түшүнгөн Умар: "Ал менин аялым, балдарымдын энеси, үйүмдүн ашчысы, кир жуугучу. Кичине чарчаптыр, күчүн менден чыгарып жатат. Андан мен эмне болуп кетмек элем? Албетте унчукпашым керек" дейт. Муну угуп арызданганы келген киши уялган бойдон үйүнө кайтыптыр. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новинки.